23 апрелден 24 апрелге караган түнү Сузак районуна караштуу Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн Кызыл Сеңир айылындагы сел жүргөн, анда бир көпүрөнү алып кеткен. Бул айылдан ашкан суу сел каналдын жээктерин жеп, турак үйлөрдү баскан. Тургундарга кооптуулук жараткан үчүн жарандар башка жакка барып баш калкуулоого аргасыз болушкан. Мындан сырткары суунун көлөмү адам боюндай болуп келип, бул жактагы Бостон, Таштак айылына дагы суу кирген. Ушул тапта тактоо иштери уланууда. Алты балам бар, балдарыбыз менен чыгып, зорго мына жерден чыгып калдык. Качып, наркы көчөгө барып, бирөөнүн үйүнө барып жаттык. Ушу бүт жерде 2 сел канал бар эле, ошонун экөөнү тең алып кетип жарып, бүтүгүсү биздин эшиктин астынан каптап кетти. Подвал толо суу. Ичинде кичине жыгач, сарай салам деген жыгачларым бар эле, бир жыгыма таштанбай. Шуда турат, азыр балдар эми чыгарып беребиз атышат. Катуу суу келип, 7 үйдү суу каптады. Bir 10 гектардай жерде талаада үлүштөрдү каптап, жараксыз болуп калды жерлер. Азыр райондон службалары, бүт службалар келип, тазалоо иштери жүрүп атат. МЧСтен келишти, вет служба келди, санэпидстанция, РЭСтен келди, УОСтон келип, үйлөрдү тазалоо иштери жүрүп атат. Түнкү саат 1:30 чамасына келген сел Кызыл Сеңир, Бостон, Таштак айылынын тургундарын бир топ түйшүккө салды. Ылай аралашкан суу жүздөгөн турак үйлөрдүн жер түлөлөрүнө кирип, королорун жууп, майда жандыктарын агызды. Табигый кырсыктан жараксыз абалга кептелген үйлөр дагы бар. Жергиликтүүлөр 10 жылдан бери кайталанган сел мунусунда катуу болгонун айтышууда. Mesela katı 70-80 santimetre büyüklükte su akmış yerde, daryanın susunday. Ben balamı girgizdim mı ne gire almay oturup akılıp sel paşandaganda girdi. Ündüşke toğuktoruz bar ile basıp jatkan, жаңы açılgan bardığını ağızıp geldi. İdişler bardı. Biz o varatağız жоқ üçün үйde eşikin aldığında bar nesenin barını ağızdı. O maşinebizdi kötörüp barıp kayra sel kaytıp ketті Құдай жылға ağızbadı. Ahval эми оорураак болуп турат эми. Үйлөрдүн ичине чейин кирди, подвалга кирди, жашаган үйлөргө чейин кирип кетти. Ошол. Түнү саат канчада келди суу? Түнү саат бирлер чамаларда келди окшойт. Коркунуч болду. Азыр эми тууган урук келди, дагы башка адамдар келди, тазалап атышат деп. Кайнатылган суу ичкиле, анан ооругандар, ысмалагандар болсо, сапкы кайрылгыла, телефон чалсаңар, келип алып карайт балдар. Суу баскан аймакта эпидемиологиялык абал кооптуу болуп турат. Кырдаалды жоюуга Сузак районунун санэпид көзөмөлдөө бөлүмүнүн 15 кызматкери, райондун ветеринар кызматкерлери тартылган. Учурда сел менен кошо агып келген мал жандыктар табылып, жеринде дезинфекция иштери алып барылууда. Алдын ала алынган маалымат боюнча Кызыл Тоо айыл өкмөтүндө сел алган айылдардан 40 кой, 4 торпок, мындан сырткары жүздөгөн үй канаттууларын суу алгандыгы маалымдалат. Азыркы тапта дагы суу тартылган сайын өлүк мал жандыктар табылууда. Анан калгандарын азыр эле иштер жүргүзүлүп атабыз. Азыр мына Ылдыйда да бар деп атат, ошого түшүп кетебиз. Азыр бул жерде 20 ашык, 23 адам ветеринар службадан тартылып иштеп атат. Мына өлүктөрдү топтойбуз дагы. Бочкабыз бар, 52 лахлорубуз бар. Яма бекер бар. Яма чуңкурчасы деп коет, ошо өлгөн мал кой неме жандыктар болсо, ал чарба жандыктар жугуштоорго күмөндөлбөгөн болсо алып барып таштайбыз. Дезинфекция жасап, акт түзүп, ошол жерге захоронение кылабыз да. Кызыл Тоо айыл өкмөтүнүн Кызыл Сеңир, Бостон, Таштак айылында болжол менен 150 турак үйдүн 3 социалдык объектинин, бир ички чарбалык көпүрө, 50 гектар айдоо жерлерди суу алган. Жалпысынан Сузак районунда сел коркунучу жогору бойдон калууда. Мындан улам бүгүндөн тарта районго өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Район боюнча бүгүн азыр саат 11 чамасында өзгөчө кырдаалды киргизип, ушу менен иш алып барып атабыз. Анан кийин так маалыматтарды мунун жыйынтыгын чыгарып туруп дагы канча үй оор жаракат алганын, канча мал өлгөнүн, канча тоок өлгөндөрүн баарын штаб бүткөндөн кийин ошонун негизинде бере алабыз. 23-24 апрелде жаап өткөн жаандын кесепетинен Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Аксы, Алабука, Таш көмүр шаарларында ички чарбалык жолдорду, турак жайлардын корулорун сел суулары каптаган. Асел Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.